kırgız bolgonu, kırgız atqa bongonu, kılıçынан kan tamgan, kan kayga çeyin yol salgan, batırlar çıkkan eken, kıyla elge şan salgan, kızıl dilden baltamgan, akınlar çıkkan eken. Başı kır bulup, sanamdın ayt sabır bulup, toğurdun başı kır bulup, toğurdu ayt sabır bulup. Biz çarçamay Türkay beleli, çal böyle duruşap yatkanday. Öpçak adım şayı verette var, kövürek Türkaş gerek değil. Alar degen Türk atar, ana akıldı adam sebep değil. Oşulurdu kırgında, bana hoştun beri elette. Boğazın özü varmasın, odasına çeştikler barbasın. Ağalardı becergen öçüştürü almasın. Hasiyetim qaraldı, konserti olup жатқан kez kalkağar buğday adamdım. Ağaçların bağın sen kimdin, kalkım appağın bilen eylindin. Elmeden adam çıkarmın, el bolbosa men kimdin. Kırgız eli suyup bağlagan, kıdırdın özü çalgagan, kımpat tuğaydı şönörgü, kızılım artık telmirdin. Атыңар ким болот? Канчадасыңар? Менин атым Нурак, 10домун. Менин атым Баяман, 11дин. Бүгүн тушоо кесүү концертиңер болду, биринчи жолу сахнага чыктыңарбы? 6-нчы жолу чыгып атам. 6-нчы жолу. Сүрдөдүңбү? Жок неге сүрүнөйүн? Көнүп калдың. Көнүп калганда. Сен кичиси качанчы жолу сахнага чыгып атасың? Мен 2-нчы жолу чыккам, 1-нчи жолу Манас айтып чыккам, 2-нчисинде эми концерт чыгып атам да. Сугарылып бараткан маалда ушул залкарларды эскерилип, залкарлар баян деген концертти коюп отурабыз. Кудай буйрса баары жакшы. Биздин Айтыш коомдук фондунун мектебинде бүгүн мына 7-8деги, 9-10догу десек болот, жаш шакирттер дагы чыкты, баш шакирттер да чыкты. Буйрса ушуларды дагы эл колдоп, азыркы биз токтогул жок дейбиз, жеңи жок дейбиз. Азыр ушуларды сүрөп олтуруп, токтогул кылып алчу дагы, жеңи жок кылып алчу дагы, Элмирбек кылып алчу дагы. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз Токтогул Сатылганов атындагы Улуттуу филармонияда турган чагыбыз. Бул жакка эмнеге турат десеңиздер, Асылбек Маратов агабыздын Залкалар баяны аттуу жеке концертинде келип калган чагыбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда. Biz ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Sayaman tu vi tağır, dingin tu
Geç başlayıp boluş gerek dep geçigip geldin jarmınar. Haskemdi göröt elektep ayanbay belet aldınar. Jargım aske geliniz bir can şanı orada beriniz. Жазылсын оң elde can kumar. Kırgız bolgonu, kırgız atqa bongonu, kılıçынан kan tamgan, kan kayga çeyin yol salgan, batırlar çıkkan eken, kıyla elge şan salgan, kızıl dilden baltangan, akımlar çıkkan eken, karangıda göz tapkan, kabilette söz tapkan, gösömдөр, çeçenler çıkkan eken, Jamile böyle Sıdık Vagavuz Aykul Manas'ın bayanını aytdı. Aykul Manas atabızdan 40 çoros'un biri olgan Raman'ın ırçuluğundan andan beri gelsek Jaysanlıkçıdan aytuşuluğun öyle ulanıp bizge çeyin gelakkar eken har bir doğrularının özünüz alkarları olat eken get buka degen akın ötkün eken get buka degen akın get buka istep kaldık Kırgızdın narkı boyunca jet atamdı eseptep gelsek 5. atam Kadimken Arıstanbek Buylaş uğulu olup бұл elde sınıf komus debegizdir бұл bayanın hazır aytабыз бұл ушундай үктөмө комус кылганда bir kol çağırıp koysanızlar bunu ilgere Arıstanbek'ti bilesizler Kadimke Buylaş'tın balası olgan Buylaş'tағы özü бий болгон экен ошол жерде башы кырыл болуп санамдын айтса кырыл болуп тоолордун
Ашы рызқы мал дөлөт, бар болгон зор дөлөт, тиши рызқы тил дөлөт, тилүүлүгүң зор дөлөт. Башкарда келде тууганың, баш жазыкта тайган соң, барыга да чыйганың, көз барда келде тууганың, көз жумулуп кеткен соң, көрүнбөй калат чыйганың. Ушул заман кай заман, заманың келди закындап. Артыңан билип ойнойсуң, этегиңдеги дүнүйө, айланып учканы толмойсуң, керегиңден дүнүйө, кош дегиңден ойнойсуң, этегиңдеги дүнүйө, кол жетпес бийгаз ойнойсуң, керегиңдеги дүнүйө, алтындан тагана тулпарсың, этегиңдеги дүнүйөң айланып кадам учкан шуңкарсың. Саламатсыздарбы, бүгүнкү концертке майрамдык маанай өтө сонун. Буюрса Асылбек байкебиздин чыгармачылык жеке концерти болуп атат. Ошого буюрса жакшы дем, жакшы күч менен аткарып беребиз деген ойдобуз. Бүгүн сизден бир кандай өнөрлөрдү күтсөк болот? Кандай өнөрлөрдү болгондо биздин бир эле өнөрүбүз бар да, төкмөлүк өнөр, акынчылык. Ошол төгүп ырдайбыз эл алдында. Буюрса куттуктап ырдайбыз дегендей. Бүгүнкү көрүүчүлөргө негизи кандай теманы алып чыксам деп ойлоп жатасыз? Негизинен бүгүнкү көрүүчүлөргө кандай десем, Кайсы темада көрүүгө ырдайсыз деген? Эми концерттин ээси Асылбек Маратов болуп аткандан кийин ошо концерттин ээси жөнүндө ырдайм го. Ошого эле куттуктап сиздерди арнап. Асылбек байкеге каалоо тилегиңиз болсо. Негизи Асылбек байкеге каалоо тилектерим ошол биздин агабыз, эмне айтканда бир туугандан жакын киши болуп калды. Бизге канча жылдан бери чогуу жүрөбүз. Бир устаттан сабак алдык. Бир тууган агамды эле сезем. Андыктан агабыздын жолу шыдыр болсун, жолукканы кыдыр болсун, иши ийгиликтүү болсун, изи сүйгүлүктүү болсун, кудурет кубат болсун, кубанч булак болсун, дайыма дени сак болсун. Анан ушундай концертти эң акыркы эмес, буюрса дагы көптөгөн концерттин башаты болсун деп айтар элем да. Биздин көрөрмандарга да аябай кызык болуп калды болуш керек. Канча жылдан бери чогуу жүрөбүз деп калдыңыз. Жалпысынан канча жыл болду чогуу жүрүп, ушул сахнада бирге кызмат кылып жүргөндөрүңүздөргө? Негизи мен Айтышкон фондуна келгеним 2013-жылы келгем. Ошондон бери эсептегенде бир 10 жылдан ашып калды. Асылбек байкеники болсо, ал мага чейин келген да. Ошол 2013-жылдан бери Асылбек байке менен чогуу жүрөбүз да. А кишинин көптөгөн өнөрүн үйрөнүп, сабагын алып, мындай айтканда, агалык урматын кылса, инилик кызматын кылып коюп, эли шаркак болуп жүрөбүз. Ошол. Чоң рахмат, сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат, бар болуңуз, сиздерге да ийгилик. Урматтуу көрөрмандарым, мен бүгүн Бексултан Анарбеков мырзанын жанында турган чагым, Асылбек мырзанын шакирти экенсиз. Саламатсыздарбы? Ооба, Асылбек байкен мен 2021-лер келип калдым. Теги Алпыс статус Элмирбек Иманалиев каза болгондон кийин келип калдым. Келип эле Айтышмонтко Асылбек байкеге шакирт түшүп келдим. Ошондон бери Асылбек байкенин артынан калбай эришип жүрөм, этегин кармап, биз акын бололу деп буйруса. Асылбек мырза сиз үчүн кандай устат? Мен үчүн жакшы эле устат. Бардыгын кандай болсо мага дагы өзгөчө. Бир гана чыгармачылык жактан эмес, мисалы адамдык жактан, адамдык сапаттарын да ала кетсеңиз керек. Асылбек мырзанын бир өзгөчө эл билбеген сапаттарынан айта кетсеңиз. Эл билбеген сапаттарынан Асылбек устатым бир гана өнөрдө, акындыкта эмес, жашоодо дагы көп нерсени үйрөтүп, эки жакка чыкканда ар дайым мени эриште болот. Анан кийин илгери айтып койчу экен. Осмонкул Бөлөбалаев атабызды ак чөнтөк деп. Аябай берешен. Эч нерсесин аябайт, өзүндө жок болуп турса дагы бер жактагылар эметсин деп мындай. Ошолор болсун деп ар дайым жашоодо дагы көп нерсени үйрөтөт. Бүгүнкү концертти ким менен айтышайын деп турасыз? Бүгүнкү концертте программага бизди куттуктоого жазыптыр. Ошо куттуктап ырдайбыз. Асылбек байкем мактап, айга күнгө жеткизип, болгондой кылып буйруса. Чоң рахмат, сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Анан устатыңызга болгон каалоо тилегиңиз болсо айта кетсеңиз. Устатыма кааларым буйруса архивтерде калса экен, улуу Арстанбек ата сыяктуу токтогул жеңи жок
Андан кийинки Элмирбек статустай болуп, тарыхта алтын тамга менен калышым тилейм. Чоң рахмат, сизге да чалмачылык тілектер. Biz çarçamay çurka bereli çal bere tuşap жаткандай. Көп жакка жумшай берет деп көбүрөөк туркаш керек дейт. Алар деген чуркадан ана акылдуу адам сереттей. Ошолорду көргөндө мага оштун мери элестей.
Başkarsan meyli başkargın, başkası olsun canım. Elin asıl bekle ağız, konsertin beri vatağız. Aldına çıkış, aldına çıkan mına bir şakirtlerin kara. Биз бүгүн Асылбек агабыздын шакирти, касиети жана жанында турган чагыбыз. Азыркы айтыш эң сонун бир жогорку деңгээлде болуп өттү окшойт, кыз жигит айтышы деп койсок болобу? Аны биз күчүбүздүн жетишинче, дарманыбыз жетишинче айтыштык, анан эл баалайт го, буюрса чыкса. Өзүбүз аябай мыкты айтып салдык деп деле айта албайбыз. Жана жогоруда тааныштырууда да айтып кетпедикпи, Асылбек агабыздын шакирти депчи. Эмнеге дал ушул Асылбек агабызды тандап калгансыз? Негизи эле акындык өнөргө кантип келип калгансыз? Акындык өнөргө негизинен кичинекей кезден эле кызыгам, айтыштарды угуп, анан бул жака тапшырып келгенде, мен өзүм айылдык болом го, анан шаарга тапшырып келгенде эле айтыш чөйрөнү издедим биринчи. Ошондо эле Айтыш фонд деген мектеп бар бизде. Элбирбек Иманалиев агайыбыз түптөгөн. Ошол жака бардым. Ошол жактан төрагабыз Асылбек агай, ошол жактан шакирт болгом. Неге тандадыңыз дегенде, эми биз устат тандай албайбыз го, биз ошол эми билим алалы деп, өрнөк алалы деп. Ошол. Мен Асылбек агабыздын сиз баалаган сапаттарынан айта кетесизби? Асылбек агай эң негизги сапаты адамгерчиликтүү. Аябай адамгерчиликтүү. Ал Асылбек агай бизге мынтип айтыш кылат, тинтип айтыш кылат дегенден биринчи адам болгула дейт да. Элмирбек Иманалиев агайыбыз эле айткан го, акын болгондон биринчи адам болуш керек деп. Ошол эле үлгүнү Асылбек агай да бизге көрсөтөт. Эң негизгиси адам болгула, руханиятың артаза болсун, негизгиси акындык өнөр жан дүйнөдөн келет, руханияттан келет, ошону жан дүйнөң таза болсун, адамдар жөнүндө жаман ойлобогула, ушундай эң негизги сапатын ошонусун баалайм, адамгерчиликтүү. Анан албетте мыкты акын. Анан бүгүнкү концерт сиздин оюңузча кандай өтүп жатат? Кыскача айтканда, нарык билген адамдарга, нарыкты баалаган адамдарга, хайп эмес, шоу эмес, нарыкты баалаган адамдарга мыкты деңгээлде өтүп жатат деген ойдомун. Tazarar, o yekter sesi çok sırgılar,
бұрынқыдай эле толкундоолор ар бир сахнага чыккан сайын ар башка бир бийик толкундоого чыгабыз. Дагы деле ошондой жүрөктөр дүкүлдөп сахнадан түшмөйүнчө ушулап алда турмай. Анан биз Асылбек аганы ар дайым сахнада бир өзгөчө сөздөрдү куюлуштуруп сүйлөгөн, бир мыкты акын катары билип багалап келебиз. Деген сахнада жүргөн Асылбек мырзаны эле билебиз да, сөздү сөзгө куюлуштуруп сүйлөгөн. Сахна артындагы Асылбек мырза кандай? Асылбек агайдан мен негизи 3,5 жылдан бери сабак алып атам, шакирт болуп. Анан сахнада кандай болсо, жалпысынан сахнанын артында деле ошондой. Сахнада турганда мисалы тамашаны да орду менен айтып, бир олуттуу кептерди да орду менен айтып, көбүнчө ушундай го. Анан жашоодо деле ошондой, мындай мүнөзү жалпы оор басырыктуу, бирок мындай тамашакөй ушундай мүнөзү бар да. Асылбек мырзанын сиз баалаган сапаттарынан айта кетпейсизби? Мен баалаган сапаттары мындай тил табыша билген сапат аябай баалайм. Ушул сапатын мындай туура эмес бир нерсе айтып атсаң деле мындай туура деп, анан кемчилигиңди көрүп атса деле мен мага окшоп сен да ушундайың бар турбайбы деп, өзүн биринчи айтып, сага катуу тийбегидей кылып, ушундай бир дипломаттык мүнөзү бар да, ушул мүнөзүн аябай баалайм. Бүгүнкү концертте кандай кызыктарды күтө алабыз? Бүгүнкү концертте жалпы 2 жаш акын чыгат, 2 тең 7-8 жаштагы балдар. Жалпысынан айтыштар кызыктуу ошолор. Бүгүн сиз ким менен айтышасыз? Бүгүн мен Шайлообек Отунчиев деген акын менен айтышам. Кандай темада күтсөк болот сиздердин айтышыңыздарды? Билбейм, эми азыр сахнага чыкканда эмне деп айтып ийет, ошого жараша көрөбүз го. Коркуп атам, ал эмне деп ийет деп. Чоң рахмат анда сизге, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат, бар болуңуздар. Биз бүгүн Асылбек агабыздын шакирттеринин жанында турабыз. Эң кичинекей шакирттер экен. Кандайсыңар? Жакшы. Атыңар ким болот? Канчадасыңар? Менин атым Нурак, 10домун. Менин атым Баяман, мен 11дин. Бүгүн тушо кесүү концертиңер болду, биринчи жолу сахнага чыктыңарбы? 6-чы жолу чыгып атам. 6-чы жолу. Сүрдөдүңбү? Жок, неге сүрдөйм? Көнүп калдың? Көнүп калгам да. Сен кичиси качанчы жолу сахнага чыгып атасың? Мен 2-чи жолу чыккам, 1-чи жолу манас айтып чыккам, 2-чисинде концерт чыгып атам да. Кичине толкундануу болду. Асылбек байкенин өзүнө канча жашыңарда келдиңер? Мен 8 жашымда. Мен 1-чи классыман келген болчумун, 7 жашыман. Асылбек агайыңар кандай устат силер үчүн? Жакшы, шайыр, ак көңүл. Жакшы устат, кыйын акын да. Эмне себептен дал ушул Асылбек аганы тандап келдиңер устат катары? Мен атам немеде акында. Ошо мен да ошо жолго алып барайын деп, мен да акын болуп калдым. Кайсы акындын уулусу сурайлычы ошону? Медер Курманалиевдин. Сиз эмне себептен дал ушул Асылбек агабызды тандап келип калдыңыз устат катары? Мен телефондон көрөрчүм да, аны көрүп калып мен апам ээрчитип келген, аны барып калдым. Бүгүнкү айтыш купулуңуздарга толдубу? Ооба, толду. Агайыңыздарга каалоо тилек айтып кетсеңиздер болот. Кайсы? Устатыңыздарга, Асылбек агага. Ошол Асылбек устатын көп жашаңызчы. Неме, өмүрүңүз узун болсун. Көп жашап, кыйын акын болуңуз. Кыйын акын болуп, далай акындардан чоң болуп, Шашпай айтыңыз. Асылбек устаттын да сүрөтү илинсин деп каалайм. Кайсыл жакка илинсин Асылбек агаңыздын сүрөтү? Залкарлардын ичинде болсун деп каалайм. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Ар дайым ушинтип сахнада өз өнөрлөрүңүздү көрсөтүп жүрө бериңиздер. Мейли. Амас ата кандайсыз? Бүгүнкү концерт кандай өтүп атат? Аябай жакшы өтүп атат. Ойдоктуу өтүп атат, жакшы өтүп атат.
кайсы акындардын айтышканы жагып атат? Өзгөчө жүрөгүбүзгө кайсы акындын сөздөрү катуу тийди? Катуу тийген жана кыз менен жигиттикти жакшы айтыш болду. Кыз менен жигиттик аябай жакты. Мен бул жаштарды көп тааныбайт экенмин. Асылбек жакшы болуп атат, жакшы болуп атат. Асылбек агабыз чыгарып аткан шакирттерин көрүп кыргыздын учу кура эмес деп сүйүнүп калдыңызбы? Аябай сүйүнүп атам. Уже кыргызча өнүгүп атат да. Акындар өсүп атат, аябай жакшы. Өсүү бар да. Чоң рахмат ата, жакшы көрүү каалайм. Рахмат. Сугарылып бараткан маалда ушул залкарларды эскерели деп Залкарлар баян деген концертти коюп отурабыз. Кудай буйрса баары жакшы. Биздин Айтыш коомдук фондунун мектебинде бүгүн мына 7-8-теги 9-10-догу десек болот. Жаш шакирттер дагы чыкты. Баш шакирттер да чыкты. Буйрса ушуларды дагы эл колдоп, азыркы биз токтогул жок дейбиз, жеңи жок дейбиз. Азыр ушуларды сүрөп олтуруп, токтогул кылып алчу дагы, жеңи жок кылып алчу дагы, Элмирбек кылып алчу дагы өзүбүз элбиз. Чоң рахмат. Ана бүгүнкү шакирттериңиздин айтышкандарын көрүп, өзгөчө бир купуубузга толуп, артагы көрөрмандар да айтып отурат. Кыргыздын учуу кура эмес экен депчи. Мисалы, ушундай балдарыбызды көрүп алып, абдан сүйүнүп отурушкан маалыда дагы да шакирттер тарбиялап жатат. Жалпы Албетте. Чыгат бүгүн. Айтыш коомдук фонд түптөлгөндө мына 25 жыл болуп калды. Башында устаттар Ашалай Талиев, Туганбай Абдиев, Эстебес Турналиевтер болчу. Кийин эл акындар болду. Азыр дагы эме мектеп иштей берет. Мектепке улам акындар келе берет. Учубуз кура эмес. Бизди орус саясаты акыркы төкмө, акыркы манасчы, акыркы комузчу, акыркы ырчы деп отуруп, эң акыркы кылып, бир күнү ошол барып акыркы кыргыз деп калганга чейин саясат жүргүздү да. Эч кандай акыркы болот. Эл бар, журт бар да, аккан арыктан суу агат дейт. Дагы далай манасчылар чыгат. Эртең эле Саякбай чыгат, эртең эле Сагынбай, эртең эле Арыстанбек, жеңи жок токтогул Элмирбектер чыгат. Ошон үчүн учубуз кура эмес, улуу элибиз бар болсун. Чоң рахмат сиздерге. Сизге да чоң рахмат. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүнкү өткөрүп жаткан концертиңиз жогорку деңгээлде өтүп жатат. Дагы мындай чоң деңгээлдеги концерттерди өткөрө бериңиз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.